Боролдо үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна күнүнө 10дон ашык жергиликтүү тургун кайрылат. Бири кан басымын өлчөтсө, башкалары медайымдарга асма ийне койдурат. Ошондой эле рентгенге тартылуу үчүн келгендер дагы бар. Элет жергесинде рентген аппаратынын болушу жергиликтүүлөрдү райондун борборуна же борбор калаага баруу сыяктуу түйшүгүнөн арылтат. Бул зонанын баарын ушу биз тейлейбиз, оорулардын баары ушу жерге келишет. Могу пандемиянын убагында дагы бизге келип, баары бизге обращаться этип, бизден көрүнүп жүрдү. Баарын көрүп, тартып, рентгенге тартып, убара кылбай, 15-20 мүнөттө чыгарып, результатын колдоруна берип жөнөтөбүз. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда тиш доктор дагы айылдыктарды кабыл алат. Бул жакта тишин жулдуруу, дарылатуу үчүн келгендердин аягы үзүлбөйт. Жаш жана тажрыйбалуу адис Акбар Жанышев 5 айлык өкмөттүн тургундарынын тишине кам көрүп, эл кызматында. Суусу начар болгондуктан деп тиштери көбүнчө ак түстөн келген байкелердики ошо тиштеринин баары түшүп калган болот. Алардыкын көбүнчө эле салабыз да. Балалардыкы суудан дегенге ошо сары болуп калат. Кариес эмес да, ал уже өзү суудан ошо өңү сары болуп калгандар. Эми аларды тазалайбыз, кээ бирөөнү пломбоойбуз. Салган тишибиз дагы, салган коронкабыз да өзүнүн мөөнөтү болот да. Ошондуктан ал мөөнөтүнө жеткирбей, 1 жылда 6 айда 1 жолу, 1 жылда 2 жолу да келип каратып турса. Боролдо үй бүлөлүк дарыгерлер тобу 5 айлык өкмөттүн 12 миңден ашык калкын тейлейт. Курамындагы 6 фаптын ар биринде фельдшер жана медайым бар. Медициналык мекемеде рентген аппаратынан сырткары лаборатория, тез жардам кызматы дагы бар. Ак халатчандарга жергиликтүү элдин ден соолугуна кам көрүү милдети жүктөлгөн. Күнү түнүнө карабай чыкырса барып жардамдарын көргөзүп турушат. 11 айлыганга биз өзүбүз убактысы менен барып турабыз. Чыкырганда жардамыбызды берип, көңүл буруп турабыз. Медайымыз бар, Исмаилова. Ошо ак түстөн бери Ильич, Жаңы-Жол ошолордун баарын балдардын чыкырып, убактысында планда боюнча жазап турабыз. Жардам кылып турабыз да. Өстүн атайын план прививкасы бар. Үй бүлөлүк дарыгерлердин жумушу түйшүктүү жана абдан жоопкерчиликтүү. Бул жактагылар аны жакшы түшүнүшөт. Медициналык жардам сурап кайрылгандарга убагында жардам көрсөтүп, айрымдарына абалга жараша багыттама беришет. Автандил Бактыбеков, Арген Мажитов, СТВ.